Çek çekerim. Dep geldim, söylediğinde hazır özüm yol tartıp baratamın Tacikistan'a. Erten Kuday Bursa Tacikistan'ın Gülistan şaharında iki memleketin ortasında, Kırgızistan ve Tacikistan memleketlerinin ortasında çegara meselesi boyunca memleketlik komissiyalar joluguşusu bulup, oşol memleketlik komissiyanın Kırgızistan tarafından төрағасы қатары men bara жатам. Жана биздин делегация уже кетишти, алардын артынан мен баратамын. Өтө бир 30-дан ашык адам баратабыз. Так, бул максат эмне? Бул жолугушуунун. Бул жолугушуунун негизги максаты ошол Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин ортосундагы чегараны тактоо, делимитация, демаркация иштерин жүргүзүү. Биз ушул маселени эртерээк жана тезирээк жүргүзөлү деген деп чечим кабыл алдык. Мамлекетибиздин башчысы урматтуу Садыр Огочоевич Жапаров ушул маселени, ушул тапшырманы биздин алдыбызга койду жана биз муну аткарабыз деген үмүттөбүз. Ошондон ошол жолго баратып, сиздердин айылыңыздарга кире кетейин дедим. Себеби жолубузда эми айылдар көп, билесиздер. Бул мен аралап келатамын Ош облустун, Баткен облустун ар бир айылга токтой берсем, анда мүмкүн болбойт. Эмне үчүн ушунча айылдарды өтүп келип, силердин айылыңарга токтоп, силер менен бир саат сүйлөшүп кетейин деп келдим. Негизги маселе урматтуу угандар. Өткөндө мындан бир апта алдын сиздердин айылыңыздарда, биздин айылыбыздагы, Самарканд айылындагы УКМКнын кызматкерлери менен контрабандага шектүү болгон адамдардын, аткезчилердин болгон бири-бирине болгон мындай бир катнашы болуп калды. То есть аткезчилердин ошол УКМКнын кызматкерлерине болгон отношениясы болуп калды да. Так, ошондуктан мен силерге келип ушу түшүндүрүп айтып кетейин дедим. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Өзүңүздөр билесиздер, силер өзүңөр эл журт суранып, ушу аткезчиликти токтоткула, контрабанданы токтоткула деп бизге талап койгонсуңар. Өткөндө мен Аксайга да келип кеткен. Ошондо да ушу талаптар коюлган. Анын алдында талаптар коюлду. Мына биз ушуну аткардык. Мындан ары да аткарабыз. Мен Оштон Баткенге келгичекти бүгүн азыр эртең менен келатып. Бир дагы бензовоз көргөн жокмун жолдон. Жол таптаза. Керектүү гана бензин, дизелдер келип атат бул жака. Тажикстанга өтө турган, башка мамлекетке аткезчилик кыла турган бензин, дизелдер келген жок. Бул эмне үчүн? Себеби дегенде ошол биздин сиздер менен кошо биргеликте иштегенибиздин натыйжасы. Эми мындан ары да ушундай болот. Мындан ары да ушундай болот. Бизден өткөн ошол бензин, стройматериал жана башка товарлардын бардыгы ГСМ коңшу мамлекеттерге өтпөйт. Мыйзамдын чегинде гана өтөт. Мыйзам чегинде бүгүнкү күндө толук өтпөгөнгө токтом кабыл алынган, экспорт кылганга. Ошондуктан өтпөйт. Ал мамлекеттерден дагы бизге эч нерсе өтпөйт. Себеби, урматтуу угандар, эң негизгиси биз чегараны чечишибиз керек. Чегараны чечүү маселесинде бүгүнкү күндө чегараны чечкиле деп коюп, анан кийин өзүңөр бул жерде отуруп алып, аткезчилик кылып, бир айылдагы бир нече адамдын кызыкчылыгы үчүн бир чоң мамлекеттин чегарасы ачык калбаш керек. Биз андайга жол бербейбиз. Эгерде кимдир бирөө баш ийбей, кечээки УКМКнын кызматкерлерине көрсөткөн каршылык көрсөтсө, анда биз чоң чараларга барабыз. Ачык айтып коеюн. Мамлекет болгондон кийин мамлекеттүүлүктү көрсөтүш керек. Мамлекетке баш ийишиңиздер керек, урматтуу угандар. Биз бул жерде ошол УКМКнын 4 баласы келип бул жерде 20дай адам ошолорго күч колдонуп, ошолорго нападение кылыпсыңар. Бул эмне деген? Ал 4 бала өзүнүн кызыкчылыгы үчүн күнү-түнү ушул жерде жүргөн жери жок. Ошол мамлекеттин чегарасын коргойлу деп, биздин берген тапшырмаларды аткарабыз деп жүрүшөт. Ал эми сиздер болсо, сиздердин баарыңыздар эмес эми, конечно, ошол жерде
катышкан адамдарды айтып атам. Алар болсо, аларга каршылык көрсөтүшүп, кол көтөрүшүп, ал балдар жабыр тартып, ошол Тажикстандан өткөн, баягы аткерчилик менен өткөн товарларды качырышып, бул эмне деген? Биз кандай эл болдук? Кандай эл болдук биз? Урматтуу туугандар, мен ошон үчүн атайын силерге келип ушу түшүндүрүп айтып кетейин дедим. Эгерде мындан ары биздин мамлекетибиздин чегарасын кимдир бирөө буза турган болсо, бузганга аракет кыла турган болсо, биз ал башка өлкөлөрдүн жарандары болобу, өзүбүздүн жарандарыбыз болобу, биз курал колдонууга чейин барабыз. Себеби чегараны чечишибиз керек биз. Мына аткерчилик токтотуп койдук эле ГСМди. Эмне болду? ГСМ токтотуп койдук эле бүгүнкү күндө. Ошол Тажикстанга, мына Тажикстан өлкөсүнө ушул жерден агып кирип аткан ГСМдин баары токтоп, мамлекетибизде бир аз болсо дагы биз бааны кармап калдык. Бааны кармап калдык. Ал эми Тажикстандагы бааны көргүлөчү азыр эмне болуп атат. А эгерде биз муну кылбаганыбызда, азыркы мына бизде турган 42, 43, 45 сомдон эми жол ката артылуу экен бааларды мен көрүп келатам. Так, ошол баалар бизди дагы 50-60га чыгып кетет эле бүгүнкү күндө. Так. Ошондо урматтуу туугандар, кайсы бир топтун, бир кичинекей топтун, ар бир айылда мүмкүн бир 20-30 адамдыр, 30-40 адамдыр, 50 адамдыр, даже 100 адамдыр. Ошолордун кызыкчылыгы деп туруп, биз мамлекеттин чегарасын ачык калтырбайбыз. Мындан ары да ушундай болот. Мындан ары мамлекеттин чегарасын чечүү үчүн ошол эле Тажикстан мамлекети менен туура биздин экономикалык, бизнес байланыштарыбыз азаят. Ачык эле айтыш керек. Экономикалык байланыштарыбыз азаят. Бул бир эле Баткен облусундагы эмес. Бул Ош облусундагы мына Алайкудан чыгып аткан, мына Баткен, то есть Тажикстандан чыгып аткан товарлар бүгүнкү күндө биздин мамлекет аркылуу Россияга жана башкага кетип атат. Эми мындан ары кетпейт. Алып кете бересиз. Өзбекстан, Казакстан менен алып кете бересиз. Пожалуйста. Биз мамлекетибиз аркылуу өткүзбөйбүз контрабанданы. Кытайга чыгып атышат биздин мамлекет аркылуу. Кытайдан биздин мамлекетке аркылуу Тажикстанга товарлар келип атат. Эми алар дагы өтпөйт. Өтпөйт. Биз мамлекет чегараны чечмейинчи. Мамлекет чегараны чечебиз. Эки мамлекеттин кызыкчылыгына карата. Ошондон кийин мыйзамдын чегинде экономикалык байланыштарыбыз көбөйөт. Мыйзамдын гана чегинде биз чегараны чечишибиз керек. Андай кылбасак туугандар, чегара чечилбей жата берет экен. Булар каалаган товарын биз аркылуу буяка сата берет экен. Биз аркылуу каалаган товарын ала берет экен. Биз орто жолдо монтип, же чегара чечилбей, постоянно монтип ызычуу болуп, уруш талаш болуп отура берет экенбиз. Ушул биздин чечимибизди мамлекетте каттуу туруп, чегараны чечейли. Чегараны чечүү үчүн өзүбүздүн мындай колубуздан келген мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүздүн колдон келген нерселерди колдонойлу дегендерди силер колдой беришиңерди суранамын. Эл журтту. Чегарандан жашаган элден суранамын. Бул чегара бир эле Самаркандек айылынын, Баткен районунун же Баткен облусундук эмес. Бул мамлекеттин чегарасы. Кыргыз мамлекетинин чегарасы туугандар. Ушул эстен чыгарбаңыздар. Карай баштаганда азыр ар түрдүү маселе жаралышы мүмкүн. Бир айылдын арасынан өткөн чегараны угасыңар жукпайсыңар силер. Кандай адамдарсыңар? Дыштан отургула мен силерге жомок айткан келдим бул жерде. Учпай туруңуздар. Сурамыз силерден. Азыркы күндө мына чегараны чечкен маалда урматтуу туугандар, ар түрдүү суроолор жаралышы мүмкүн. Мына мисалы мамлекеттик чегара бир айылдын ортосунан, чекесинен өтүп калышы мүмкүн. Ошол маалда бир айылдан 5 үй, 10 үй жабыркап калышы мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү көчүрүшүбүз мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү кандайдыр бир деңгээлде огороддорун же үйлөрүн алмаштырышыбыз мүмкүн. Же ошол үйлөрдү бузуп, ошол жерге чегараны салышыбыз мүмкүн. Ошондой маалда дагы ызычуу кылып чыкпастан, айыл эли өзүгө чогулуп сүйлөшүп, туура, бул жерде чегара өтпөсө, ушул үй бузулбаса, анда болбой калат деп бири-бириңерге түшүндүрүшүңөр керек. Бирок мамлекет
Her bir jabırkagan oşol ayıldagı ellerge üyü buzulup kalabı, üyün başka jaga köçürüş gerek bolup kalabı, agorotunu alış gerek bolup kalabı, mamleket anın bardığını sizlerge kaytarıp beret. Kaytarıp beret. Sizler üyüңөрдү buzup taşlap ele, köçөгө taşlap койбойт тугандар. Так, муну туура түшүнгүлөр. Эгерде кимдир бирөөнүн үйү ошого туура келип калган болсо, анда макул болуш керек. Мамлекеттин чегарасы үчүн, мамлекеттин чегарасын сакташ үчүн ушул үйлөрдү бергенге жана жылып башка жака жашаганга макул болуш керек. Муну туура түшүнгүлөр. Анан эртең дагы ушуган дагы ызычуу салып жүрбөңүздөр. Дагы бир ызычуу болуп, бири-бирине бир түшүнбөстөр болуп жүрбөсүн. Анан ары мына жаштар айрыкча эмне бул жерде бир 80% жаштар отурасыздар. Аталарыбыз отурат, урматтуу апаларыбыз отурат, урматтуу жаштар. Силер жардам бергиле. Мамлекеттин бүгүнкү күндө чечилип аткан чегарасы чечилип кала турган болсо, эртең Кудай кааласа силердин бала чакаңардын, небере чөбөрүңөрдүн келечеги болот. Ошон үчүн силер жардам бергиле. Мамлекетибизде мына канчалаган мамлекеттин башчылары кетти мына. Жакынкы эле нерселерди айтсак, эгемендүүлүктөн бери мына быйыл эгемендүүлүгүбүзгө 30 жыл болот экен. Так. Аскар Акаевич кетти, чегара чечилбеди. Курманбек Салиевич кетти, чегара чечилбеди. Алмазбек Шаршенович кетти, чегара чечилбеди. Сооронбай Шарипович кетти, чегара чечилбеди. Мына эми азыр Садыр Нуркожоевич келди, ушул маалда чечебиз деп аракет кылып аткан маалда силер дагы жардам берип чечип алышыбыз керек. Тез арада чечип алышыбыз керек. Мына сырткары урматтуу туугандар, мына кечеде Садыр Нуркожоевич Өзбекстанга барып келди. Өзбекстандын президенти менен жолугуп, официалдуу түрдө жолугушуулар болду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Миромонович ошол жердеги мамлекетти жетектеген адамдар, эли журту ушунчалык жылуу тосуп алып, ушунчалык көкүрөгүн ачышып, кыргыз эли менен, кыргыз журту менен жакшынакай болойлу, ушу бир тууганча болойлу, бир тууганча бир жашайлы деп жакшы чечимдерди кабыл алышты. Чегара боюнча дагы айтышты. Ал чегаранын да жетекчиси мен, Кудай кааласа, ушул мына эртең Тажикстанга барып келгенден кийин, Тажикстанда 3 күн болуп, андан кийин Өзбекстанга кетем. Барып, Ташкентке барып, Өзбекстан менен чегаралар чечип келебиз. Эми Өзбекстан менен жакшы болуп калды, себеби дегенде эки мамлекеттин жетекчилери сүйлөшүп алды уже. Сүйлөшүп алды, 3 айда бүтүрөсүңөр деп тапшырманы берип атат. Бирок сиздер ойлобоңуздар, раз чегараны чечебиз, бүтүрөбүз деп атса, демек жерлерди берип коет экен. Жерлерди мындай бир туура эмес алмаштырып коет экен. Андай болбойт туугандар. Андай болбойт. Ошол чегараны чечүү комиссиясынын башында мен турам. Кантип эле мен ушу 1 метр жериңерди бирөөгө берип коеюн. Кантип эле Садыр Нуркожоевич ушу туура эмес элге каршы бир маселелерди кылсын. Андай болбойт. Андай болбойт. Кудай буйрса, бардык маселелерди мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн эки мамлекеттин ошол Кыргызстан, Тажикстандын, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттеринин кызыкчылыгына тууралап туруп анан чечебиз. Тууралап туруп чечебиз. Бирок ошол эле мезгилде дагы бир жолу муну катуу белгилеп айтып коеюн. Өткөндө Аксайда дагы айттым эле. Мамлекеттин ар бир жери ушул Самарканддин эле 1 километр жери, же 1 гектар жери, бул Самарканддеги айдын эле жери эмес. Ал мамлекеттин жери туугандар. Мамлекеттин жери. Ушуга ушундай мамиле кылышыбыз керек. Мамлекет кээ бир жерлерин берип, кээ бир жерлерден алып, чегарасын такташы мүмкүн. Так? Мүмкүн. Бардык эле нерсени мен алып эле, анан кийин чегарасын тактайбыз деп айтпайм. Кээ бир жерибиз беришибиз мүмкүн, алмашышыбыз мүмкүн, мындай алака кылып, мындай бир сүйлөшүшүбүз мүмкүн. Бирок ошол мезгилде дагы элибиздин биз келечегин, элибиздин кийинки мундардын келечегин, тынччылыгын жана кызыкчылыгын, мамлекет кызыкчылыгын сөзсүз сактайбыз. Силер бизге ишене бергиле. Анан жанагы не деп коет? Провокаторлар бар. Орусча провокаторлар деп коет, кыргызча не деп коет, эсиме чагымчылар. О чагымчылар бар. Жакшы болгон ишти деле жамандап, элдин ардына келип ар нерсени айтып, жок нерселерди сүйлөп, мына кече күнү айтып атышат.
Emege Özbekistan'a sokka koridor berip salıptır. Oşo koridordu berip salıp, montip almaştırıp salıptır. Uşunu tuur emes kıldı dep, жоқ эле жерден 2 күндөн бери ызы чууну кылышып, каалашып, жамандашып, каалашып жаман сөздөрдү айтып атчы. Бул айткан жаман сөздөр менен биз эч нерсе болуп кетпейбиз. Саадат Нуркожоевич ал сөздөр менен жыгылып кетпейт. Бирок ошол президенттик кылган эмгегин баалаш керек турганда. Эч кандай эч кимге коридор берилген жок. Берилиши мүмкүн да эмес. Ошону өздөрү ойлоп чыгып, ошол Саадат Нуркожоевичтин сүйлөгөн сөздөрүндө bir dağın sözünde koridor деген söz yok tuğanda. Tak, al жерде sok boyunca mıtıp aytılıp atar. Sokko kirip çıkkan murdagı ele ötkörü punkttары bolgun. Oşol ötkörü punktlarında emi jönököylöştürüp, oңоyраак ötüp, oңоyраак kirip çıkkanga мүмкүнчүлүк түзүп берейин деп атат. Себеби ал жерде элдер жашап атат. Так, андан сырткары ошол маселенин тегерегинде 24-нде барып биз сүйлөшөбүз. Soğuktu tegeretip toğuluk boydun granitsasını çeçip bütüp alaylı. Al yer köyüp ketmesin. Yer raşirat etip çoğuyup ketmesin. Tak? Degen meseleleri biz koyup tağı şunu çeçkili tabi. Ayın ne oldu? Ötkörme punktlarını açıp durup, elleri tez ötküzüp, kıynavay, birbirimizi alakakızdık. Hem nesi camana şu? Çağımçılar olsa aytıp atat, oşol yerde Emen açıktır dağın, oşo sokko kirgiçekti, joldu berip koyuptur, koridordu berip koyuptur, özü zankılakta kaldı. Dep, eldi büyürün kızıtıp, janagı жалган malumatlar taratып atır. Anday жалган malumatlarda sizler ukpağla tuğanda. Ofisialdu. Çındıqa dal gelgen, jana oşol malumatты bir gana biz taratalabız. Эгерде мен оозумдан ошондой сөз чыкса, комиссиянын төрагасы катары, так? Же болбосо ошо бизден официалдык органдан ошондой сөз чыкса, анда башка кеп. Андай сөз эч жерден эч нерсе чыккан эмес. Так? Бирок ошо комиссиялардын ишин тездетип, 3 айдын ичинде чечимдерди кабыл алып бүткүлө деп тапшырманы берди. Эми ал 3 айда бүтөбү, 6 айда бүтөбү, 2 айда бүтөбү, аны убакыт көрсөтөт. Бирок биз ошонун үстүнөн иштейбиз. Күнү түн иштейбиз. Эми кайрадан биздин ушу Самаркандын айылына кайтып келсек, урматтуу туугандар. Кечеги болгон окуя боюнча. Мына УКМКнын башчысы отурат, полковник Разаев. Так, биздин ана сырткары УДУнун башчысы отурат, мына полковник Боронов. Биздин чегара кызматынын башчысы отурат, полковник Төлөнбаев. Мен бұл адамдарды не үшін отырыңыздар, отыра беріңіздер. Не үшін мен таныштырып айтып аттым. Эми бұл жерде мына эме отурат, облустук администрациянын биринчи орун басары отурат өзүңүздүн уулуңуздар. Бұл жерде айыл өкмөтүнүн башчысы отурат. Сизде аты а? Ген прокурор. Облустубуздун прокурору мына отурат. Маты Баймырза агайыбыз отурат мына. Булар урматтуу туугандар. Эмне үчүн мен булар силер менен айтып кеттим? Себеби дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде тартип бузуулар болсо, укук бузуулар болсо, чегарадагы жанагыдай аткезчилик дагы кайталана турган болсо, биз урматтуу туугандар, мыйзамдын чегинде адамдын укугун бузбай туруп, мыйзамдын чегинде чара көрөбүз. Кайтып калат экен, чара көрбөй калат экен, анан кийин биз урушуп койсок, сөгүп койсок, коркуп качып кетип калат экен. Андай болбойт. Өзүм мен ошон үчүн бул жакта өтө мындай Баткенди мен өзүм мындай жакшы көрөмүн. Ошон үчүн Баткенди өтө катуу көзөмөлгө өзүм алып карап атам туугандар. Мындан ары да ушундай болот туугандар. Ошон үчүн ушуларга баш ийгиле. Булар эч качан силерге жамандык кылбайт. А эгерде ашып түшүп, кимдир бирөөнү жөндөн жөн кыйнай турган болсо, кимдир бирөөгө кандайдыр бир деңгээлде укугун буза турган болсо, анда башка иш. Мына биздин прокурорубуз отурат, бул жерде ошо как раз ошо мыйзам бузуулуктарды карай турган. Эгерде түздөн түз болбосо, мага эле кайрылып койгула. Интернет деген бар, билесиңерби? Камчыбек Ташиевке кайрылам деп сөз коюп койгуламын, сразу мага жетет.
Сразу маған. Күніне ушу интернет аркылуу чыккан маалыматтарды күніне Разаевга 2-ден, 3-ден, 5-ден жөнөтүп турам. Мынау эмне деген депчи. Мынау киши не деп атат? Не үчүн мынау мындай болуп атат? Не үчүн мынаны карабай атасыңар? Деп ушу кишиге жөнөтүп турам. Ана мына мен маалыматтар алып турам. Бул мындай болгон деп туруп. То есть жанагыдай hukuk buzууларга биз эч кандай жол коюп барбайбыз. Андан сырткары, бирок мен муну айтып коюшум керек эми. Бул дагы мамлекеттик деңгээлде жасалып аткан жумуш болгондон кийин сиздер билишиңиздер керек. Мамлекетибизде урматтуу туугандар, мындан ары Садыр Нуркожоевич бизге ушундай тапшырманы койду. Мындан ары мамлекетибизде коррупция деген баленин баарын жок кылабыз. Коррупция болбойт. Мамлекеттик кызматкерлер, айрыкча мамлекеттик кызматкерлер мамлекетти талап тоноону болду, токтотту, болбойт мындан ары. Мамлекеттин чөнтөгүнө кол салгандарды, элдин байлыгына кол салгандардын бардыгын жазага тартабыз. Анан эч кыжаат болбойт. Анан Капчык Кутушаевич, биздин Самарканддагы эли сизге маалым эле Коңшу Тажик Республикасы менен дайым карым катнашта болуп жүргөнбүз. Той тамаша, өлүм, житим дегендердин баарын бардык эл болуп жүргөн. Азыркы убакта эми кичине мына союз бөлүнгөндөн бери кичине көйгөйлөр болуп калды. Анча-мынча көйгөйлөр эми болот. Биздин карым катнаш ошол коңшулар менен. Эми биздин кечеги маалым болгон окуяга жигиттерибиз кичине адашып калыптыр. Ошонун элдин атынан, айылдык кеңештин депутаттарынын атынан кечирим сурайт элем. Биз катуу кечирим сурайбыз сизден. Буларда жардам берип койсоңуздар, булар адашты. Эми дагы кийинки келгениңизде Кудай кааласа, биринчи келгениңизде ардактуу атуу дегенди сунуш кылсак, кийинки келгениңизде жардам бергениңиз үчүн сизди Кыргыз Республикасынын баатыры деген маамга сунуш беребиз биз сизге. Рахмат, урматтуу туугандар. Эми мындай ылайлы. Мен ачык айтканда бул жерде бир ата мен сүйлөп алайын, да. Бул жерде мен бир сыйлык алайын, же болбосо бир башка деп максатта келген жокмун. Бирок ошондой мезгилде мына сиздер азыр экинчи адам айылдык кеңеш төрагасы, мына атабыз суранып атасыздар, кечеки туура эмес иш кылган балдар боюнча, так? Эми балар алар деле өзүбүздүн балдарыбыз, инилерибиз, агаларыбыз, туугандарыбыз, туурабы? Алыстан келген бир баскынчылар эмес, жана башкалар эмес. Бирок ошолорго эми туура түшүндүрүп айтыңыздар, деңиздер, жеткизиңиздер. Мындан ары андай окуя болбосун. Кудай буйрса мен мына облустубуздун прокурору отурат, облустун ДКнын башчысы отурат, УВДнын башчысы отурат. Ушул кишилерден мен суранамын. Мен буларга айтамын. Кудай калса ошол нарушение кылган балдардын жазасын жеңилдетип, биринчи жолу мына суранып атасыздар. Жазасын жеңилдетип, аракет кылабыз. Биз бирок мындан ары андай болбосун. Мен баягы бекер башынан бекер айткан жокмун. Мындан ары андай болбосун себеби, эгерде мындан ары дагы ушундай боло турган болсо, дагы ушинтип мамлекеттин коопсуздугуна, эгемендүүлүк коопсуздугуна коркунуч келе турган болсо, биз бардык чараларга барабыз. Керек болсо, границабызды бузса, эли жерибизди бирөө басып алам десе, же болбосо өзүбүздүн арабыздан чыккан чыккынчылар кайсы аракетти кылабыз дей турган болсо, курал колдонууга чейин барабыз. Муну эстен чыгарбаңыздар. Ошон үчүн мен сиздерден суранам. Мындай кылбаңыздар. Рахмат. Бар. Мына магистральный галан, жана Мариф айтқан галондойдон 4 күнгө чейин кеткен жолдон ошо каналдан тажик туугандарга бир мезгилде сифон тешик берилгенде, мисалы үчүн ошо эгерде ошол сууну бербегенде тажик жогору карап чыкпайт эле. Азыр мына жолду бар, мына көрүңүз, Көчкарым деген жерибиз бар. Ошону астыга чейин асфальттан чыгып келди тажик. Burada ошо 1 километр ылдый ошо тажиктердин жери. Мен билем ошо иштеп жүргөнбүз. Временге салганда көчөт тиккенде бузук көчөтүнү, үйлөрүнү бузук прокуратурага берип, тажиктер кууганды ошо жерден. Ошо жер Кыргызстандын жери. Азыр эми каналдын астына чыгып келди. Анан дагы бара жатсаңыз сур деп коет. Мына кимдер түшүндүрөт. Сурдун мындай карасаңыз мындай танги деп коет, биз Капчыгай ылдыйда. Ошо жерде 3-чү Капчыгайдан ылдый болчу тажиктер. Азыр 3-чүнүн башыга чыгып келди, бияка Кыргыздын жери чыгып келди уже.
ушуларды эмне сетка тосуп бир жыл мурдаттан тосуп алса болбой беле. Эndi ошо жанагы немени да бекитиш керек каналдагы тешиктерди. Ушул айтып коерм. Түшүндүм аба, түшүндүм. Бак каласа, урматтуу туугандар, мына абанын ушул сөз көп көтөрүлөт да, мына мурда биздин мына коңшуларыбыз бул жерден азыр бул жака чыгып кетти, биздин жерлерди ээлеп алды, башка болду деп. Азыр биз урматтуу туугандар, карта менен карап туруп, кимдир бирөө биздин границаны бузуп өтүп кеткен болсо арттан кайтарабыз. Кимдир бирөө биз өзүбүз билбей алардын границасын басып алган болсок, аны аларга кайтарып беребиз. Ачык эле сөз. Ошон үчүн жөн калбайт бул. Ар бир жерин өзүбүз карап чыгабыз. Эч кыжаат болбогон. Тургундары негизинен илгертен эле ошо ата бабаларыбыз өрүк даярдап өрүк менен жашап келебиз да канча кыдыршайбыз. Башка эч кандай бизде эч неме жок. Ошол ишти жасап аткан бул бала дагычы мен жакшы билем, бул өзүмдүн жакын иним болот, тууганым болот. КамАЗдарды действительно даярдап, эрдин кыргыздын жүгүнө жөнөтүп атканда, анан тажиктардан амадаш киргизген ол рас. Ол аны. Ошого туура түшүнүп, жакшы бир неме жардам берсеңиз деп суранып кетем элдин атынан. Туура. Мындай болот. Урматтуу туугандар, азыр дагы экен ошол жерде. Эки машинасын качырып беришти. Калган машиналар кармады, тажиктардын машиналары экен. Алар так мындай. Азыр мына өрүк, мейиз, майда чүйдө болот да. Эртең жер жемиш башталат. Андан кийин пияздар башталат. Свежий өрүк башкалар башталат. Так, урматтуу туугандар, тажик туугандарга айтып койгула. Эч нерсесин эч жака биз өткүзбөйбүз. Казакстан аркылуу Өзбекстан аркылуу ташып ошол жак менен өткүзө бересиз. Биз чегарабыз чечилмейинче өткүзүүгө акыбыз жок. Себеби биздин чегарабыз чечишибиз керекпиз. Так? Чегара чечилет, андан кийин экономикалык кызматташыбыз көбөйөт. Азырынча биз алардыкын жөн өткүзө албайбыз. Жөн жерибизди эксплуатацияга бере албайбыз. Ошону ачык айтып коеюн. Чоң ишке аттанып экенсиз. Биздин сизде үмүтүбүз чоң, жакшы маселелер чечет, чегаралар чечет деген үмүттөбүз. Эми мен азыр элдин атынан бир суроо менен келдим. Кече күнү да бир Аксайда азыр деле абал өтө напряженный турат да. Кече күнкү окуя боюнча айтып коюңуз деп менен сураганда ошон үчүн келдик эле. Мына сиздердин паритеттик комиссия жолугат деп биз чегарада иштерди эки тажиктер тарап менен сүйлөшүп токтотуп турат элек да. Баягы стратегический мамлекеттеги объектилерди токтотуп. Кече күнү өзүбүздүн жерде бир өзүбүздүн айылдашыбыз өзүнүн территориясында, биздин территорияда көчөт тиксе, тажик жарандары чегараны басып кирип, көчөттөрдү жылуу ыргытып берди да. Мына биз чегарачы милициялар менен өтө жакшы тыгыз иштеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат элек. Бирок мына сиздин балдарыңыз, УКМКнын балдары, кембирлери, жетекчилери азыр барып түздөн-түз эле мына өзү биздин укукту бузуп, чыгып бирдеме кыла турган болсоңор, камайбыз деген коркутууларды айтып атат да, кече күнгү болгон окуя. Ошону эл барып айтасын, мана шу келип биздин бардык өз немелерибизди эл айтып атат, бир экинчи баланы сен провокаторсуң деп атат да. Ошону толук чечип, аныгыны Камчыбек Кыдыршаевичке айтып келгин деп бизден суранды да. Түшүндүм. Рахмат. Мындай Аксай боюнча урматтуу туугандар.